Hemen 70 yıl uşul geçip işlep jirem dep maqtanıp jirбейм. 70 yılın içinde özümdün хирургический школу создавать etkenge жетişip kaldım. Böyle uluttuk хирургия borborin tüzüp kaldım. Kança operasyonamdan barın mende uşul baldarım, men okuşularım meni sıymıktanam aldı. Akademik çilen korrespondentlik çeyim boldu. Uşul bu jolu men aytarım kişine eşten kalgız kaygılın erse şu 70 yılın içinde men 7 balamdan ayrıldım. 7 öten uşunday talantlı ösü önüp kelatkan jakşı baldarım ele. Oşolor Malayip Adıl degen. Medicina ilimlerin doktoru, profesör, bunday отличный хирург, pedagog ile uşul balam da erterek 60'a çıkpay ketip kaldı. İkincisi Bekturov Japar degen 52 yaşında. Bu da doktor, mednauka'nın profesör. Ölgөнгө чейин ушул bizde кафедра госпитальный хирургии ошону башкарып келдиле. Заслуженный врач республика болгон. Таланттуу балдарымдын бири эле 52 жашында жаман оорудан кайтып алып кетти. Андан кийин Сулайманов Талант деген бала, бул да кандидат медицинских наук, абдан таланттуу жакшы хирург балдарымдын бири эле. Бул ölürdün aldığında bir top yıl Tianshan oblasına varıp narında главный хирург bolup жүрüp hafta var eden kırısık boldu. Ondan keyin Jumaşev degen bala uşul bizden bütken bizde köp yıl главврач bolup жүрdü. Özü Jumgaldan Jankı Sulaymanov da Jumgaldan ele. Bul bala da uşul erterek kayçıp alıp ketti. Anan keyin böyle Bektur Çengelip degen. Bul teti alaydan ele, alaydan jakşı kirurg ele. Uşu kayçıp olardan bir top yıl morun Tokmok şahrında хирургический делени başkarıp жүрüp ketti. Anan keyin uşul akırgısı Amankul Ahmat degen bala. Amankul Ahmat uşul medicin ilimlerinin kandidatı doçent, заслуженный врач ele. Men bugün gep kılayın degenim, uşul bul ballar men esmen hiç kaçan ketpeydi. Ketpegen sebebi ölgüçü buların emgege tağı zor bolçu. Mingdegen adamların ömrünü saktap kalgan, yaşlarda medicina ilimge tarbiyaları toz emgekleri bayak mugalim katarında zor. Bugün men aytayın degenim, kepisi mınday mayak salayın degenim, uşu Amankul Ahmatov jönünde. Amankul Ahmat degen bala jakşı bala ele. Men bu keyde silerden surap bolat. Kanday kişiler kirurg bolat, kandayça tandap alasыңар, özleri gelebije siler alasыңар. Bizde jan kafedra госпитальный хирурга деп атпайбыз, 5-6 kurs kelet. Постоянно biz yerden практический занятие өтөт, лекцияга катышат, операцияга катышат. Ошондон бая күнүгө тез кезигип жүрүп, biz руководитель бая кафедра мындай байкайбыз да, kimler хирург бола алат. Kimlerдің мындай таланты бар. Ошо хирург болууга аракет кылат. Окуучулар да, студенттер, ушу 3-чү курстан тартып эле кайсы кесипти каалайт, ошону өзлөрү тандап алат. Например, мен өзүмдө эле пример кылсам, 3-чү курста башталат практический занятиялар. Ушу Акымбаевдин клиникасында практический занятие өтчүбүз. Ошондо Акымбаевдин биринчи жолу операция көрүшүм, экинчи жолу Акымбаевдин операциясын көрүп, ошондо карап туруп ичимен өзүм убада бердим да, аман эсен бүтсөм, мен обязательно хирург болом деп. Анан ушу болчу балдар 3-чү курстан баякы хирургияны кааласа, ошогон көбүрөөк көңүл буруп,
жақшы оқып, кечікпей, дежурствоға келіп, кружоктарға қатышып, активный бола баштайды да. Ошондан баяғы кафедра, анан зав кафедра байқап қалады. Ошондан танышып отырып, анан бүткенде алып қалуға біз әрекет қылабыз. Бұл Аманқұл өзі бойлы, түзді, өңді, түзді, мындай таптағай жақсы жігіт еле. Бұл деле баяғы кенетасы жоқ өскен жетім бала екен. Инисті бүткенде үйленіп, аяғы шындай жақсы келінелі çoğu бүткен жум қалдық. Анан бұлар hem тұрмышқа байланышты болса керек, тоқмоққа, Выстровкаға бұл Кемин районына хирург болып кетті. Hem баяғы біз жерде қалғанды үй жоқ, ештегесі жоқ. Анан hem тұрмышына районға барып іштеп келейін деп кетсе керек. Районда бір топ жыл іштеп жүрді, кез келіп жүрді. Анан кейіншерек бір топ жылайын келді. Келіп мен баяғы студент уақында деле байқап жүрчүмүн. Ағай сізге келейін, аспирантураға мүмкін болса деген. Мен сразу мақұл болдым, келді. Келгенде дегенде хирург қылып алдым, іштеп жүрді. Іштеп жүргенден тіге кеткен Выстровкада мындай чатақ іштері бар екен. Настроениясы жоқ. Анан тез-тезеле ушул Выстровкаға следствие чықырып кетеді, емне болғанын білбейм, айтпайды. Анан жедеп ушу айласы кеткенде, точкасы жеткенде айтып атпай. Кетерге жақын hem çok іштеген невропатолог врач. Өкө чатақташа кетіп, бұл Аманқұл здоровый баласы эле. Характері де бар эле, мындай резкий. Ушу бір шапқанда эле жатқыра чыгаптыр, сотрясение мозга. Ал больницаға жатып шығады. Больницаға шыққандан ал сотқа береді. Сотқа береді, Аманқұлды исследование жүргізе баштайды. Мұны бұдан қыстап кіреді, сотталып кетмек болып тұр. Анан бай жолдошторун главврач бары киришип, тигинен алдына түшөлдеп, тиги невропатолог туга барып жетсе, такыр болбой калат. Жок. Только мен соттошом деп. Ошону айласы кеткенде маған айтып атпай. Ага, ушундай ишим чатак болушун атат, айлам кетип атат. Анан мен кандай кылсам деп жүрүп анан мен Фрунзе көчөсүндө стадион маңдайында 4 комнат үй сом менен берди эле. Мени менен кошуна Дүйшөев сом менен председатель. Төлемиш Шокеев, анан кийин Субатаев деген Верховный соттун төрагасы. Ушулар менен кошуна болуп калдым. Анан стадионго күнүгө мен баягы илгертеден эле привычкам бар. Саат 6-да туруп жерге барып чуркамай, жа Субатаев да Москвадан келген киши экен, күнүгө чуркайт. Менден улуу бир да улуу киши экен, бирок мындай чуркаганы дүкүлдеп кыйын болчу. Анан таанышып жүрүп, анан ошол кишиге айттым. Агай, ушундай менин бир балам чатак болуп атат. Выстровкада ошол сотторуңузга мүмкүн болсо бир өз айтып койсоңуз. Десем, макул деди. Макул деди, болду деп сүрсөм, жок. Выстровкадан следователь муну камабай болду, күчөй баштады. А тиги киши айткан айтпаганын билбейм. Мен айттымбы деп сурай албайм. Ошентип жүрсөм эле бир күнү бир түнкүсүн бир орус аял, средних лет, орто жашар ошол приступ болуп, бөтүндө таш бар экен. Ошону алып келди, ошо мен операция жасадым. Эртеси күйөөсү келди. Күйөөсү республикада сот прокурордун чоң экен. Прокурордун чоңу таанышып отуруп калып сүйлөшүп. 3-4 күн унчук алган жокмун. 3-4 күн аялы температура басылып, жакшы болуп, сүйлөшүп калгандан ушу прокурорго айттым да. Ушундай мен иши чатак балам ушундай болуп атат десем, телефон барбы деди. Анда профессия деле бир телефон. Ошол жерге эшитип келдим эле. Выстровкага заказ берди сотко. Тез эле алды. Анан түшүндүрдү окшойт, тиги соту следствие бүттү, иши чатак соттолот дептир. Эми ошондо таң калдым бул прокурорду. Ал жайын туруп, мунун фамилиясын айтып туруп, эч сөз объяснение кылган жок. Прекрати деп койду. Прекратить деп бир эле сөз айтты. Прекрати деп телефонду коюп койду. Ошо бойдон тым. Анан ошондон Аманкул кутулуп кетпеди.
кутулуп кетти. Эми ошол прокурор мени ушунга чейин эсимен калбайт. Вообще жетекчи киши, колунан киши келген ишти резк тез ушундай точно аткарып койгон бул вообще укмуш да. Укмуш ошол эсимен калбайт. Анан ошондой Аманкул аспирантурасына ийгиликтүү үзүк кандидат болду. 2 балалы болду. Аялы жүрөгү врожденный порок экен. Ушундай жакшы келин эле байкуш. Ана Москвага алып барып операция жасатты. Ал убакта жүрөккө деле операцияны чейин жакшы жасалбаса керек. Андан жакшы болуп келип, көп жашай алган жок. Аялы кайтыш болуп кетти. Өзү жакшы иштеп жүрдү. Ушу көп жыл жашады, өлгүчө такыр аял албай койду. Жок албайм деди. Эми ошо аялына берилгендик билбейм. Анан 2 баласы калды. Талай, Турат деген. Талай деген баласы бизде иштейт азыр. 61ге чыкты. 5 баласы бар, 2 небереси бар. Кандидат медицинанын кандидаты доцент. Бул балам эми мага небере болуп эсептелет бул. Жакшы бала болду, жакшы хирург, анан жакшы администрация. Көп жылдан бери мына биздин улуттук хирургия борборунда зам директор болуп иштейт. Операцияны да жакшы жасайт. То есть Аманкулдун ордун бул баласы басып унуттурбай калды да. Аманкул ошентип жүрүп 76 жашка чыкканда кайтыш болду бечара. Кайтыш болду. 7-8 жыл болуп кетти го. Ошол түзүк жигит эле. Анан бая мен көп эле жардам кылдым. Мен балдарыма мурун аракет колуман келишинче аракет кылчумун. Тетиги жаңкы Фрунзе көчөсүндөгү 4 комнат үйдү кийин маган бул Дзержинскийде правительственный үйдөн берип калды. Ал үйдү Дүйшеевана Сомменин председатели ал киши айттыр, Мамбетов ака өзү билсин кимге берсин. Анан мен Аманкулга таштап кеттим. 4 комнат үйдү Аманкул. Квартирде эле кыйналып жүрчү бечара. Анан ошондо жашап жүрүп, анан аны эптеп бирдеме кылып балдарын 2 үй алып берип, ошону менен оңолуп кетти. Ошол эми калган балдарым да баары жетөөн тең. Булардын мен өзү менен иштеген коллектив бул улуттук хирургия борбору эч качан унутпайбыз. Булардын эмгеги зор, эмгеги бар, артынан калтырып кетти. Ар бири жок дегенде миңдеген операция жасап кетти. Мединститутта сабак берип жүрүштү. Жакшы балдарым эле. Айла жок, ушулардан кутулуп калдык. Эми табыйга баш ийиш керек экен. Ошол кез буларды биз эскерип коюп жүрөбүз. Булар биздин эсибизден эч качан кетпейт. Ошол